Саламатсыздар, урматтуу радиочулар. Уктурубузду улантабыз. Парламент радиосун угуп жатасыздар. Күндүн тартибинде программасынын бул жолку мейманы Жогорку Кеңеш депутаты Элдар Абакиров. Элдар Курманбекович, саламатсызбы? Жакында иш-чара өттү. Ошого катышкан өкүл катары сизге кеп кезегин берген турабыз. Мында ишкер аялдардын макамы аныкталат деген демилге көтөрүлүүдө. Тартиптерин айтып берсеңиз. Саламатсыздар. Ошо кечээ бизде тегерек стол болду. Биз ошол Камила Талиева менен биргеликте ишкерлерди коргоо мыйзамына аял ишкер деген аныктаманы киргизип атабыз. Аял ишкер дегенде ким? Бул жерде 2 пункт киргизип атабыз. Эгер бул жеке жана ИП, индивидуальный предприниматель деп коет, жеке ишкер болсо, аял болсо, анда бул ошол аял ишкер деп аталат. Же кандайдыр бир жоопкерчилиги чектүү ишкана болсо, ОСО деп коебуз, же акционерлик коом болсо, 51% аялдарга таандык болсо, анда бул дагы аял ишканасы деп аталат. Эмне себептен биз муну киргизип атабыз? Анткени жалпы изилдөөлөрдү карап көрсөк, бул жалгыз эле Кыргызстанда эмес, көп өлкөлөрдө аялдардын көп өмүрү ушул балдарды төрөгөнгө кетет да, вакытыча. 20дан өтүп 35ке чейин, 40ка чейин мүмкүн бала төрөп ошо менен убакыт өткөзүшөт. Анан 40тан кийин жумушта табыш кыйыныраак, анан ишкананы баштайм дегенде көп аялдар чыгат. Бирок баштайм дегенде эркектей болуп ишкананы башташ өтө оор. Тажрыйба жетишпейт. Экинчиден көптөгөн мүлктөр эркектердин атында болгондуктан бир каржы табам десе дагы банктарга барса жанагындай кепилдик залог жок болгондуктан насыя да ала албайт. Анан айла жоктон барып жанагы микрокредиттик компанияларга барып, аяр жерде насыя эме пайыздар өтө жогору. Анан көбү банкрот болот, кыйналат мындай айтканда. Ошондуктан биз кандайдыр бир стимул берели деп атабыз. Эгер 51% ошо аялга таандык ишканалар болсо, же жеке ишкер аялдар болсо, аларга ошол кепилдик фондко жөнөкөй ишканаларга мүмкүн 50% кепил берсе, аял ишканаларга мүмкүн 70-75% берет, көбүрөөк. Анан бизде мамлекеттин ар кандай жеңилдетилген каржылоо программалары бар. Ошонун баарына минимум 30-40% ошондой аял ишкерлерге берилсин. Ошол каржылоо анан адыр донорлордон көптөгөн акчалар келип атат. Негизи эле бул дүйнөлүк бир финансылык агым, повестка деп коебуз. Күн тартибиндеги көптөгөн маселелер ичинде аял ишкерлерге өзгөчө акча бөлүнгөн программалар көп. Ошол Кыргызстанга келишине дагы бул себеп болот, жол ачылат. Анан эми эркек катары дагы биз моюнга алышыбыз керек. Көп эркектер аялдарына мүлктү өткөзгүсү келбейт. Эми өзгөчө жаңы үйлөнгөндө 5-10 жылда коркушат. Ажырашып кетсекчи, анан аялым башка күйөөгө тийип кетсе, оокатым ошого өтүп кетеби деп чочулоолор бар. Чочулоолор болгондуктан аялдын атында көп оокат жок. Бул мыйзам аркылуу жанагындай льготтук система болгондуктан эми 5-10 жылдан кийин ортодо бир канча бала пайда болгондон кийин мен оюмча аял өз балдарын эне катары эң жакшы карайт. Ошон үчүн чочулабай эле мүлктөрдү аялдарга өткөзгөнгө дагы бул бир түрткү болот. Кыскасы мындай тамашалап койсо болот. Эми бизде талакты эркек берет го. Эгер аялдын атында мүлк болуп калса, эркек талакты бербей калат, ажырашуу да азаят буйруса деген ойлор бар. Кыскасы бул жалпы Кыргызстандын экономикасына керек мыйзам. Анткени бизде 75-76% иштеген адамдар бул эркектер, аялдар болгону 44-43 эле пайыз. Анын үстүнөн аялдардын иштегендердин жылына 3төн 1 жумуштан кетет. Көбүнчө бул албетте жана бала чаканы караш үчүн декретке кетет. Анан бул мыйзам келечекте аялдар өзүнө мындай ишенимдүү, туруктуу сезгенге дагы, ишкана ачканга дагы бир түрткү болот. Жалпы Кыргызстандын келечек муунуна да жакшы таасир эткен мыйзам болот деп ишенебиз.
ушул ишкердикти баштайм дегенде биринчи эле алипесин нолдон баштап аткандан кийин буларды бир окута турган өзүнчө бир ассоциация сыяктуу бар албетте, анын баары бар. Эми каржылоо берердин алдында тажрыйбасы жок аялдарга албетте ар кандай окутуулар болот. Маркетинг, финансы жагынан көптөгөн жактан окутуулар болот. Ал окутуулар көп эле Кыргызстандачы. Биз мыйзам жагынан болгону ошого мындай легалдуу жол ачып берип атабыз да. Рахмат анда атайын убакыт бөлгөнүңүзгө. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр кандай ишкер айылдар жөнүндө өзүнчө мүмкүнчүлүктөрдү караштырган демилге көтөрүлүп жаткандыгын депутат Элдар Абакировдун түшүндүрүүсүндө уктуңуздар. Биз менен бирге болуңуздар.